Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе келгиле 7 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайлык. Билесиңер балдар, азыр мен сабактын башталышында өткөн сабакты кайталоо максатында бир тапшырманы аткартып көрөйүн. Андан кийин жаңы темага өтөбүз. Келгиле анда мен силерге суроо берейин. Мынакей балдар, экранда силер x плюс 4y барабар 12 теңдемесинин графигинде төмөнкү чекиттерден кайсынысы жатат деген суроого жооп беришиңер керек. А чекити жана С чекитин көрүп турасыңар. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. 4-өнүн ичинен кайсынысы туура деп эсептеген болсоңор, анда ошол жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. Канакей балдар, А чекитинин координаталары 4, 1 экен, С чекитинин координаталары -4 жана 4 экен. Ушул эки чекиттин кайсылары берилген теңдеменин графигинде жатат деп ойлойсуңар? Ал үчүн чекит графикте, теңдеменин графигинде жатыш үчүн кандай шарт болуш керек эле? Ошону эсиңерге сактагыла. Кана балдар. Туура деп эсептеген жообуңарды жазган болсоңор, анда мен силерге чыгарылышын көрсөтө берейин. Мынакей алгач теңдеменин өзүн жазып алалык. Демек, аны жазыш үчүн x плюс 4y барабар 12 деген теңдемени көрүп турасыңар. Мен А чекитинин координатасын 4, 1 экендигин эске алып жазып койдум. Эми x'тин ордуна 4'тү, y''тин ордуна 1'ди коёюн. Анда берилген теңдемени карагылачы балдар. X плюс 4y барабар 12 деген эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемени көрүп турасыңар. Бул теңдемеде бул А чекити жатар жатпасын билиш үчүн берилген теңдеменин өзүн жазайын дагы. X'тин ордуна 4'тү коёюн, y''тин ордуна 1'ди коёюн. 4 плюс 4 көбөйтүү 1 барабар 12. 4'тү 1ге көбөйтсөңөр 4 болот балдар. 4'тү 4кө кошсоңор 8 болмок. 8 барабар 12. Мындай болушу мүмкүн эмес. Башкача айтканда, мындай барабардык аткарылбайт. Демек, туура сан барабардыгы келип чыкпагандыктан бул А чекити берилген теңдеменин графигинде жатпайт. Келгиле балдар, эми экинчи чекитти текшерип көрөбүз. С чекитинин координаталары -4 жана 4. Анда берилген теңдеменин өзүн жазалык дагы. X'тин ордуна -4'тү, y''тин ордуна 4'тү коелук. X'тин ордуна -4'тү, y''тин ордуна 4'тү кое турган болсок, -4 плюс 4 көбөйтүү 4 барабар 12. Анткени 4 жерде 4 16, 16дан 4'тү кемите турган болсок, -4 болуп турат да 12. Демек, С чекити берилген теңдеменин графигинде жатат экен балдар. Туура жооп, 4-үнчү жооп. Эгер кимиңер 4-үнчү жоопту туура деп эсептеген болсоңор, анда азаматсыңар. С чекити теңдеменин графигинде жатат. Билесиңер балдар, өткөн сабакта биз эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелерди үйрөнгөн болчубуз. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графигинде жатар жатпасын чекитти аныкташ үчүн ошол чекиттин абсциссасын x'тин ордуна, ординатасын y''тин ордуна коюп текшерип көргөн болчубуз. Азыр туура сан барабардыгы айланган учурда гана ошол чекит берилген теңдеменин графигинде жатмак. Биз ошентип өткөн сабакта силер менен эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелерди караган болчубуз. А бүгүнкү сабакта биз ушул эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелерди пайдаланып дагы бир жаңы түшүнүк менен таанышабыз. Анда эмесе келгиле жаңы теманы дептерибизге жазып алалык. Мынакей сабактын темасына көңүл бурабыз. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу. Демек, теманы жазып алабыз. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу. Эми балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерди аткарабыз? Ошого көңүл буралычы. Биз бүгүнкү сабакта эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруунун ордуна коюу жана график жолдорунун алгоритмдери менен таанышабыз. Ошондой эле теңдемелер системасын ордуна коюу жана график жолу менен чыгарууга карата бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз. Эми балдар, мен экранда силерге 3 сүрөттү коюп койдум. Ойлонуп көргүлөчү, бул 3 сүрөттү эмне байланыштырып турат болду экен? Силер баамдаган болсоңор, анда бул үчөөнү тең бир термин байланыштырып турат. Система деген. Система грек сөзүнөн алынган, которгондо бүтүн, бөлүкчөлөрдөн түзүлгөн дегенди билдирет. Башкача айтканда, белгилүү бир бүтүндүүлүктү түзүүчү,
бири бири менен байланышта, катышта болгон элементтердин көптүгү. Биринчи экрандын сол тарабында турган сүрөттө силер Декарттык координаталар системасын көрүп турасыңар. Башкача айтканда бул координаталар системасы OX жана OY окторунан түзүлгөн. Эки абсцисса жана ординат окторунан түзүлгөнүн көрүп турасыңар. Ортосундагы сүрөт бул маалыматтар системасы. Башкача айтканда маалыматтар системасы дегенибиз маалыматтарды топтоп, аларды классификациялап, аларды базага киргизип, карагылачы эмнелер туруп атат. Демек маалыматтардын системасы да бар экен. Ошондой эле акыркы сүрөттө силер дем алуу системасынын сүрөтүн көрүп турасыңар. Дем алуу системасы дагы бир нече адамдын органдарынан түзүлөт. Өпкө, кекиртек жана башка. Көрүп турасыңарбы? Демек булардан эмнени байкадыңар? Система дегенде бир белгилүү бир бүтүндүүлүктү түзүүчү бир нече элементтердин көптүгү. Биринчисинде эки түз сызыктын көптүгү болуп атат. Экинчисинде көрүп атасыңарбы маалыматтардын системасында эмнелер тургандыгын. Үчүнчүсүндө дем алуу органдарынын системасын түзүп атканын көрүп турасыңар. Ошондой эле алгебрада да система деген түшүнүк колдонулат. Мына мен азыр экранга балдар эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелерден жаздым. Силер көрүп турган эки теңдеме эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелер. Эми мен ушул бүгүнкү сабакта ушул эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелердин системасын түзөм. Карагылачы, система деп алгебрада айтылгандагы белгини карагыла. Фигуралуу кашаа менен жазылып жатат. Демек координаталар системасы, маалыматтар системасы, дем алуу системасы жана теңдемелер системасын көрүп турасыңар. Теңдемелер системасы азыркы силер көрүп турган мисалда эки теңдемеден түзүлдү. Координаталар системасы эки октон түзүлдү. Дем алуу системасы бир нече органдардан түзүлдү. Көрдүңөрбү? Демек бир бүтүндүүлүктү түзүүчү элементтерден турат экен. Биринчисинде элементтер түз сызыктар болсо, координаталык. Экинчисинде маалыматтар болсо, үчүнчүсүндө органдар болсо, теңдемелер системасында теңдемелер болот экен. Көптүктүн элементтери. Эми балдар, ушул система деген термин менен силер буга чейин дагы кездешип жүрөсүңөр. Кийин да кездешесиңер. Күн системасы деген угуп жүрөсүңөр. Жүрөк кан тамырлар системасы деген угуп жүрөсүңөр. Андан башка система деген Менделеевдин мезгилдик системасы дегенди 8-класста окуйсуңар. Башкача айтканда бул термин өтө көп кездешет. Биз бүгүнкү сабакта теңдемелердин системасын өтөбүз. Анда эмесе келгиле. Ушуга байланышкан мына теңдемелердин системасына мен экини көрсөтөйүн силерге. Сол жагында эки теңдемеден түзүлгөн система турат, оң жагында эки теңдемеден түзүлгөн система турат. Бул биринчисинде сол жагында x-тин квадраты, y-тин квадраттарын көрүп турасыңар, Бул эки өзгөрмөлүү сызыктуу эмес теңдемелер системасы болуп эсептелет, экөө тең. Кайталайм. Сол жагында турган x-тин квадраты турат, y-тин квадраты турат. Ошондуктан булар эки өзгөрмөлүү сызыктуу эмес теңдемелер системасы. Азыр силер көрүп турган бул демек сызыктуу теңдемелер системасы, бирок эки өзгөрмөлүү. Эми балдар, ушул жерден силерге экранда көрүп турган эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелердин системасын көрүп турасыңар. Бул жерде эки өзгөрмөсү бар теңдемелердин системасынын чыгарылышы деп системанын ар бир теңдемесин туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат. Кайталайм балдар. Биз бүгүнкү сабакта эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемелер системасын өтүп жатабыз. Демек бул системанын чыгарылышы болуш үчүн системанын ар бир теңдемесин туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат. Азыр ушул эрежени колдонуп бир тапшырма аткарып көрөлүк. Мынакей балдар, экранда мен силерге 4 түгөй сандарды көрсөтүп жатам. Биринчи, экинчи, үчүнчү жана 4-үнчү учурда. Ушуларды карап туруп, ушулар түгөй сандардын кайсылары берилген теңдемелер системасынын чыгарылышы болоорун таап көргүлөчү. Ал үчүн жогоруда мен аныктамада айттым. Ар бир теңдемени туура сан барабардыгын айландырышы керек түгөй сандар. Биринчисинде 2, 3 деген түгөй сан, экинчисинде 3, 1 деген түгөй сан, үчүнчүсүндө 6, 2 деген түгөй сан, төртүнчүсүндө 1, 5 деген түгөй сан. Ушулардын кайсынысы берилген теңдемелер системасынын чыгарылышы болоорун карап көргүлө. Карап көрдүңөрбү?
Эгер кимиңер тапкан болсоңор, анда ошол жооптун номерин дептериңерге жазып тургула. А мен силерге текшерип көрсөтөйүн. Келгиле биринчи түгөй санды текшерейин. 2, 3 деген. Демек, теңдемелер системасынын чыгарылышы болуш үчүн биринчи теңдемедеги x менен y-тин ордуна x-тин ордуна 2-ни, y-тин ордуна 3-тү коюп жазып алайын. 2 көбөйтүү 1 плюс 3 барабар 7. Жана ошол эле түгөй санды балдар экинчи теңдемеге да коюшуңар керек. X-тин ордуна 2-ни, y-тин ордуна 3-тү коёюн. Мынакей, эми келгиле ушул туура сан барабардыгы пайда болдубу? Текшерип көрөлүк. 2-ни 1-ге көбөйтсөк 2, 2-ге 3-тү кошсок 5. 5 барабар 7 дейт. А 3-тү 3-кө көбөйтсөм 9, 9-дан 2-ни кемитсем минус 7 барабар 0 дейт. Туура барабардык келип чыкпагандыктан булар барабар эмес же барабар боло алышпайт. Демек, мындан 2, 3 деген түгөй сан берилген теңдемелер системасынын чыгарылышы боло албайт. Эми экинчи түгөй санды текшерип көрөлүк. Мында дагы x-тин ордуна 3-тү, y-тин ордуна 1-ди койдум. Экинчи теңдемеге дагы x-тин ордуна 3-тү, y-тин ордуна 1-ди койдум. 2 жерде 3 6, 6-га 1-ди кошсом 7, 7 барабар 7 келип чыкты. 3-тү 1-ге көбөйтсөм 3, 3-төн 3-тү кемитсем 0, 0 барабар 0. Туура сан барабардыктары пайда болду. Эми үчүнчү түгөйдү текшерип көрөлү. Мында дагы x-тин ордуна 6-ны, y-тин ордуна 2-ни коёюн. Мынакей 2 теңдемеге тең койсом 12 плюс 2 14 барабар 7, экинчисинде 0 барабар 0. Ушул жерден бир нерсени байкагылачы балдар. Демек, биринчи туура сан барабардыгы келип чыккан жок. 14 7-ге барабар эмес. А экинчи теңдемени канааттандырды. Эми келгиле 4-тү түгөйдү текшерели. X-тин ордуна 1-ди коелу, y-тин ордуна 5-ти коелу, 2 теңдемеге тең. Эсептей турган болсок 7 барабар 7 минус 14 0-гө барабар эмес. Эми балдар, экранды жакшылап баамдап тургулачы. Биринчи түгөй сан 2 теңдемени тең туура сан барабардыгына айландырган жок. Экинчи түгөй сан экөөнү тең туура сан барабардыгына айландырды. А үчүнчүдө менен төртүнчүдө бирден теңдемелерди туура сан барабардыгына айландырды, бирдендери айландырган жок. Демек, теңдемелер системасынын чыгарылышы болуш үчүн экөөнү тең туура сан барабардыгына айландырганда гана чыгарылышы болот балдар. Анда туура жообу экинчи жооп экен. Эгер кимиңер экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазган учурда 3-1 түгөй сандары системанын чыгарылышы болот деп жазабыз. Урматтуу окуучулар, ушул жерден силердин эсиңерге сактай туручу нерсе, теңдемелер системасынын чыгарылышы болуш үчүн сөзсүз системадагы катышкан теңдемелердин ар бирин туура сан барабардыгына айландырышы керек. Айрым түгөйлөр көрдүңөрбү? Бир теңдемени туура сан барабардыгына айландырды, экинчисин айландырган жок. Демек, бул учурда ал чыгарылышы болуп эсептелбейт. Экөөнү тең туура сан барабардыгына айландырганда гана чыгарылышы болот. Бирок билесиңерби балдар, теңдемелер системасы ар дайым эки эле теңдемеден түзүлбөйт. Канча өзгөрмө катышса, ошончо теңдемеден түзүлүшү мүмкүн. 3 өзгөрмөсү катышып атса, 3 теңдемеден түзүлгөн учурлар кездешет мектеп курсунда. Эгер 4 белгисиз өзгөрмө катышса, 4 теңдемеден түзүлгөн учурлар кездешет. Биз мектеп курсунда 7-класста ушул принцип менен теңдемелер системасы түзүлгөнүн чыгарабыз. Андемесе, келгиле, сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруунун ыкмалары кандай жолдор менен чыгарат экенбиз, ошого көңүл буралчы. 7-класстын алгебра курсуна ордуна коюу жолу менен чыгарабыз, график жолу менен чыгарабыз жана кошуу жолу менен чыгарабыз. А биз бүгүнкү сабакта балдар ошолордун ичинен экөөнө токтолобуз. Ордуна коюу жолу жана график жолу менен чыгарганды көрөбүз. Алгач мен силерге ордуна коюу жолу менен чыгаруунун алгоритмин көрсөтөйүн. Системанын кандайдыр бир теңдемесиндеги бир өзгөрмөнү экинчиси аркылуу туюнтабыз. Экинчи этапта алынган туюнтманы системанын башка теңдемесиндеги ушул өзгөрмөнүн ордуна коебуз. Жана үчүнчү этапта келип чыккан бир өзгөрмөсү бар теңдемени чыгарабыз. Төртүнчү этапта эки өзгөрмөнүн тиешелүү маанисин табабыз жана келип чыккан жообун жазабыз. Мына балдар, ушул этаптарды сактап, азыр мен тапшырма аткарып көрөйүн. Мынакей бизге эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасы берилди. Мен ушул теңдемелер системасын эки жол менен тең чыгарып көрсөтөйүн. Биринчисине
ордуна коюу жолу менен, башкача айтканда теңдемелер системасындагы теңдемелердин бирөөнөн мына мен x'ты y аркылуу туюнтуп алайын. Y барабардыктын оң жагына алып өтсөм минус y болуп өттү. Эми экинчи теңдемеде силер көрүп турасыңарбы? X минус y барабар 7 болуп жатат го. Ушул x'тин ордуна мен 5 минус y ордуна коёюн. Ошон үчүн ордуна коюу жолу. Кайталайм. Экинчи теңдемедеги x'тин ордуна 5 минус y коем. Ушул туюнтманы койсом, мына ордуна коюу жолун пайдаланып жатам. X'ти алып, анын ордуна 5 минус y коем. Эми карагылачы балдар, экинчи теңдемеңер бир белгисиздүү сызыктуу теңдеме болуп калды. Минус y минус 2 y берет. 5 минус 2 y барабар 7. Мында минус 2 y биринчи теңдеменин өзүн жазып баратам. 5ти барабардыктын оң жагына алып өтсөм, 5 минус болуп өтөт да, 7ден 5ти алсам 2 калды. Эми y таба алабыз балдар. Y табыш үчүн 2-ни минус 2ге бөлүп койдум. Минус 1 чыкты. Эми биринчи теңдемедеги y ордуна минус 1ди койгулачы. Минус менен минус плюс болуп кетип, x барабар 6. Мынакей мен теңдемелер системасын ордуна коюу жолу менен чыгардым. Бул теңдемелер системасынын чыгарылышы 6 минус 1 деген түгөй сандар экен. X'ти биринчи жаздым, Y экинчи жаздым. Текшерип көрөлүчү, X'тин ордуна 6-ны, Y ордуна минус 1ди коюп текшерсек, туура сан барабардыктары келип чыкты мынакей, экөөндө тең. Демек 6 минус 1 деген теңдемелер системасынын чыгарылышы. Эми ушул эле теңдемелер системасын мен график жолу менен чыгарайын. Ал үчүн биринчи теңдемеден да Y-ти, экинчи теңдемеден да Y-ти X аркылуу туюнтуп алайын. Биринчиден Y-ти тапсам, X'ти барабардыктын оң жагына алып өттүм. Экинчисинде Y-ти оң жагына алып өтсөм, X минус 7 пайда болду. Эми муну экөөнүн тең графигин бир эле координаталар системасына түзүп көрөлүк. Биринчиси Y барабар 5 минус X деген сызыктуу теңдеме. Мунун графигин түзүш үчүн эки эле маани берүү жетиштүү. Биринчисине X'ка 5ти берсем, 5тен 5ти алсам 0 болот. Демек 5, 0 деген чекитти табайын. Мынакей балдар. Экинчисине 0ду берейин. X'ка 0ду берсем, 5тен 0ду кемитсем 5 чыгат. 0, 5 деген чекит. Мынакей. Мен бул эки чекитти туташтырып койсом, түз сызык менен берилген теңдеменин графиги түзүлдү. Эми ушундай эле экинчи теңдеменикин да түзөлүк. Демек, мында дагы X'ка мен 4тү берейин. X'тин ордуна 4тү койсом, 4 минус 7 минус 3 пайда болот. Ошол чекитти табайын. Абсциссасы 4, ординатасы минус 3 болгон чекит мынакей. Жана ошондой эле X'тин ордуна 7-ни коёюн. 7ден 7-ни кемитсем 0 болот. Мынакей 7, 0 деген чекитти алдым. Эми буларды туташтырып койсом, карагылачы балдар. Эки теңдеменин графиктери бир чекитте кесилишти. 6 минус 1 деген чекитте кесилишти. Көрүп жатасыңарбы? Мына мен көк түс менен боеп койдум. Демек 6 минус 1 деген чекит берилген теңдемелер системасынын чыгарылышы болуп эсептелет. Жообу 6 минус 1. Мынакей балдар, мен бир эле теңдемелер системасын эки ыкма менен чыгардым. Эми дагы бир теңдемелер системасын чыгарайын. Мында мен алгач теңдемелер системасын өзүн көчүрүп жасайын дагы. Биринчи теңдемеден X'ти таап алайын. 6 минус Y болот. Же X'ти Y аркылуу туюнттум. Анан экинчи теңдемедеги X'тин ордуна 6 минус Y коюп туруп, экинчи теңдемени бир белгисиздүү болгондуктан өзүнчө көчүрүп жазып чыгарсаңар болот. Андан кийин кашааларды ачсам, 3 менен 6-ны көбөйтсөм 18, 3 менен минус Y-ти көбөйтсөм минус 3Y, минус 5Y барабар 2. Окшош кошулуучуларды топтосом, минус 3Y менен минус 5Y, минус 8Y берет. 2ден 18ди кемитсем минус 16, мындан Y барабар 2 экенин көрдүңөр. Көрдүңөрбү балдар? Теңдемелер системасындагы бир белгисиздүү теңдемелер пайда болгон учурда өзүнчө чыгарып алсаңар болот. Андан аранан улайлык. Y барабар 2 экенин көрдүңөр. Эми X барабар 6 минус Y теңдемесиндеги X барабар 6 минус Y-теги Y-тин ордуна 2-ни койдум. Анда Y барабар 2 келип чыкты. Демек Y барабар 2 болсо, X'тин 4 экендигин көрдүңөр. Туура жообу 4 жана 2. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге теңдемелер системасы деген эмне экендигин айттым. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасынын чыгарылышы түгөй сандар болоорун айттым.
бирок теңдемелер системасы ар дайым эле чыгарылышка ээ боло бербей тургандыгын айткым келет. Бул теманы биз кийинки сабакта дагы улайбыз. Ошондуктан мен силер менен кайрадан жолугушка чейин коштошоюн. Саламатта калгыла.